Өзгөчө социалдык тармактардан бир нерсени байкадым. Президентке карата мындай кылтыйган бир сындоо башталды да. Анан ушул кылтыйган сындоону күндөн күнгө күчөтүп баратышат. Анын динамикасы өсүп атат да. Аларга деген айрым башы көрүнүп калган журналисттер, айрым аты чыгып калган, көрүнүп калган жарандык активисттер, партиялардын мүчөлөрү катышып жатат да. Ал процессти менимче учурунда президенттик шайлоодон чыгып калган, сыртта качып жүргөн айрым адамдар дагы мындай бир каржылап жатат окшойт. Анткени алардын командасы, ошол активдүү мүчөлөрү өзгөчө социалдык тармактарда президент мындай, президент тигиндей, ал кландык, үй бүлөлүк, трайбалисттик саясатты жүргүзүп атат, ошону орноткон атат деген бир чакырыктарды, ураандарды түздөн түз болбосо да кыйыш түрдө айта баштады да. Мен ошол айтып жаткан, ошентип жазып жаткан, ошондой маалыматтарды таркатып жаткан адамдарга бир нерсени айтат элем да, оюмдучу. Урматтуулар, каалайбызбы, каалабайбызбы, Кыргызстандан теңиги түштүк. Өзгөчө Баткенде, Ошто, Жалал Абад областарында Кыргызстандын халкынын теңинен көбүрөөгү жашайт. Анан мисалы Баткен областынан бир вице-премьер болсо, ал мисалы Сооронбай Шариповичке же Жээнбековдун үй бүлөсүндө кандай тиешеси бардыр? Көп болсо ал болгону ушул бир аймактан чыккандыр. Болгондо дагы ал такыр башка 1000 километр аралыкта жайгашкан аймак. Андан тышкары мисалы Каракулжа районун ала турган болсок, анан Кара Суу же болбосо Ноокатты ала турган болсок, ал бири-биринен бер жагы дегенде эле 60-70 чакырым алыстыкта, 100 чакырымга чейин алыстыкта жайгашкан райондор. Эми мисалы 10 кызматкер же болбосо 10 чоң чиновниктин бир башы чыгып калган чиновниктердин 9-у аркалык болуп, анан бирөөсү эле түштүктөн болуп калса эле, аны эле кандайдыр бир деңгээлде президент менен байланыштырып, ал үй бүлөлүк, кландык, трайбалисттик режимди орнотуп атат деген чакырыктар бул азыркы күнгө дал келбеген жана мезгилсиз сөздөр, пикирлер. Анан бир сөзүмдүн жыйынтыгында мындай бир пикиримди билдиргим келип атат. Азыр акырындан ушул эл журтка Жээнбековдор кландык, үй бүлөлүк режимди орноткон атат деген пикирди акырындан ушуну бир сиңдирип жатышат. Мен ойлойм, бара-бара ушул күзгө чейин же айдын ичинде бул пикирди толугу менен мындай элдин мээсине куюп салып, ошондой пикирди, коомдук пикирди жаратып коюп туруп, анан ушул кайсы бир мезгилге кандай бир деңгээлдеги чагымчыл пландарды, сценарийлерди даярдап жатышат го деген бир мындай менде бир чочулоо ой пикир пайда болуп калды да. Балким мен жаңылышып жаткандырмын, бирок азыркы күндө мен ошондой деп ойлоп жатам.